Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Кутмандуу кечиңиздер менен. Сиздер менен көптөн бери баарлашпай калгандыгым үчүн кечирим сурайм. Мага жакын пикирлештерим, саналаштарым жана ошондой эле биздин мекендештер Орозайым Нарматованын кийинки саясий кадамдары кандай болот? Саясат боюнча пикири кандай? Саясатка кайтабы? Деги эле эмне менен алектенип жатат? Коркуп калдыбы? Куугунтукталып, кыйналып жүрөбү деген көптөгөн суроолор болуп жаткандыгын сезип жатам. Ушул өзүмдүн Facebook социалдык официалдуу баракчам аркылуу сиздер менен баарлашпай калгандыгыма толугу менен ошо 1,5 жылга чукулдап жатат. Урматтуу мекендештер, аталар, апалар, агалар, эжекелер, сиздердин маңдайыңыздарда ушинтип чыгып жүзүм жарык отургандыгыма абдан кубанычтамын. Мен эч ким коркуткан жок, эч ким мени кысымга да алган жок. Кемпир абад маселеси боюнча жана башка саясий маселелер боюнча 1 жыл болуп калды. Эркиндикке камагына чыгып, андан кийин подпискага чыгып, учурда менин ишим кемпир абад маселесинен бөлүнүп алынып, бирок тергөөдө каралып жатат. Эмне себептен анткени ден соолугума байланыштуу болду. Ушул 1,5 жыл убакыттан бери мен өзүмдүн ушул жүрөк оорум боюнча, экинчи даражадагы жүрөк оорум боюнча жана ошондой эле азгандуулук жана менин атамдын оорусу боюнча сиздерге байланышып, чыгып, маектешип, баарлашпай жаткандыгымдын башкы себеби болду. Бийлик тарабынан мага эч кандай кысым, шарт, ушундай бизди макта, бирөөнү жаманда деген эч кандай талап болгон жок. Ошону баса белгилеп айтып кетейин. Мен эч ким менен соодалашып, эч кимди сатып, бирөөгө зыян келтирип, залал келтирип кеткен жайым жок. Бирок сиздерге айта турган өзүмдүн ой пикирлерим чындыгында топтолуп калды. Бирок бир нерсени эске алыңыздар, менин ден соолугум дагы деле толугу менен калыбына келе элек. Ошондуктан бул жакта менин өзүмдүн официалдуу баракчамда ар дайым өзүмдүн чындыгымды, соңку маалыматтарды жазып жатам. Ошондой эле, урматтуу мекендештер, ооба, TikTok деген социалдык ушул видео чыгарган баракча бар экен. Баракча дейбизби, тиркеме дейинчи. Тиркеме десем туура болот. Instagram жана ошондой эле башка YouTube сайттарында менин эски видеолорумду, ошондой эле менин мурдакы бөлүшүп сүйлөгөн сөздөрүмдү чыгарып, көпчүлүк учурда мындай провокациялуу ар кандай кадамдарга түртүп жаткан адамдар болуп жатат. Анын баарына ишенбеңиздер. Менин өзүмдүн Орозайым Нарматова деген социалдык баракчам бар. Ооба, мен бул бийликке абдан катуу сын пикирлерди, өзүмдүн оюмду айтып жүргөн учурум болгон. Бирок мен ага чейин деле азыркы учурдагы президент Садыр Жапаровдун партиясына кошулуп, аны менен биргеликте Кумтөр маселесин көтөрүп, ал кишини колдоп, ошондой эле 2011-13 жылдары ошол Ата журт партиясын менин ата энем колдоп, ушул партия келсе Кыргызстанда адилеттүүлүк орнойт, Кумтөр элге кайтарылат деген изги жакшы үмүтү менен менин ата энем колдоп жүрүшкөн. Ошолордун бар жогу урматтуу Садыр Жапаровдун, ошондой эле Ташиевдин саясатын колдогон учурларыбыз да болгон. Тилекке каршы 2020 жылдан кийин бул команда бийликке келип, мени деле чакырган, карындашым кел, катарыбызга кошул, биз менен кызматташ деп. Бирок мен Адахан Кимсанбаевчукту колдоп жүргөндүгүм үчүн ар жак бер жакка секирүү мен намысыма, адамдыкка бериме туура келбегендиги себебинен мен бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын ичинде Мадымаровдун идеясын колдоп жүрдүм. Мен азыр учурда башымдан өткөн ушунча кыйынчылыктын бар жогуна, ошондой эле кандай десем, сыноолордун бар жогуна бул тагдыр жана ошондой эле
кандайдыр бир деңгээлде менин күнөөм болсо, ал жеке менин өзүмдүн катачылыгым жана кемчилигим деп билем да. Тагдыр мени мындай тагдыр каалагандай мындай сынады. Кудай тарабынан дагы сыноо болду. Мен ушинтип камалып калдым. Апам каза болуп калды, агам каза болуп калды. Ушинтип атам ооруду деп мен эч кимге айып тагып, эч кимди күнөөлөбөйм. Анткени мен тандаган жолум ушул болчу. Адашкан учурларым дагы болду. Ошондуктан азыркы бийликке көз карашың кандай? Камалоорго көз карашың кандай деп жаткан менин мекендештерим айтар элем. Бул бийликке деле катуу сындарды айтканга менин жаштыгым, бул бийликти колдоп жаткан ортодо медвежий услуга көрсөтүп жаткан айрым мындай до конца деген тарапташтары атайын провокация уюштуруп, менин адамдык, аялдык ар намысыма шек келтирип, бийликке болгон менин сезимдеримди өзгөртүп, жек көрүүмдү күчөткөндөрдүн бирден бир себепчилери ошолор дагы болду. Жана мен ошондой эле криминалга, коррупционерлерге катуу турушуңар керек. Алар силерди колдоп, силер бийликке келдиңерби? Алар менен эмне себептен күрөшпөй жатасыңар деген сындарды дагы катуу айтканмын. Ал чындык, ал менин баракчамда дагы бар. Айткан мурдагы архивдик видеолорумда дагы бар. Учурда коррупционерлер ошондой эле криминал менен, каралар менен күрөшүп аткандыгын көрүп атам. Жана мен өзүмдүн айткан сыныма жараша жооп алып жаткандыгымды түшүнүп жатам, урматтуу мекендештер. Бул кадамдарды мен колдоого алам жана сыйлайм. Ошондой эле адилетсиз камоолорго айрым учурда болуп жаткандарга мен дагы деле макул эмесмин. Адилетсиз камалып жаткан биздин карапайым жөнөкөй кыз жигиттердин камакта тарбия алуу максатында жатканы менин жүрөгүмдү оорутат жана ошондой эле аларга кантип жардам берүүнүн амалын билбей келем. Жүрөгүм ооруп аларга кантип жардам берсем экен? Ал жерде деген абал жакшы эмес. Канткенде мен ошолорго өзүмдүн көмөгүмдү көрсөтө алам деген ой санаа мени кыйнайт. Ошондуктан айтар элем, ар кандай ушак бийлик менен соодалашып кетиптир, кызматка барат экен деген нерсе болбогон кеп. Соодалашуу деген жок, анткени соодалашуу деген нерсени мен билбейм. Ошол эле Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, алар деле менин кыргыздын аталары, агалары, алар деле мени кыргыздын катары, кыргыздын кызы катарында сыйлап, мага мындай кысым көрсөтпөй, Кыргызстанда эң эркин жүрүшүмө кайра шарт түзүп, эч кандай мага мындай коркутууларды жасабай, колуңдан келсе ден соолугуңду кара деп ушинтип атам аркылуу айттырып, ушундай эжекелерим аркылуу айттырып атышат. Ыраазычылык билдирем. Ошондой эле урматтуу мекендештер. Кыргызстан бул бар жогубуздун өлкөбүз, бар жогубуздун мекенибиз. Кыргызстанда мен мурда эле ушул бийликке катуу сын пикирлерди айтып жатканда дагы айтканмын. Мен романтик болуп, революция болуп, мен колдогон адамдар кайра келип калсын бийликке деп айтпайм. Мен деле ыйман, мыйзам, тартипти колдоймун. Бирок мыйзамдуу иш жүрүшүн, мыйзамдын диктатурасы болушун колдоймун деп чечкиндүү түрдө ушундай маектеримди берип келгенмин. Ошондуктан Кыргызстанда салыштырмалуу түрдө же болбосо бир тараптуу мындай кандай десем күрөш жүрбөшү керектигин айтар элем. Мен ишенем, Кыргызстан өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулат. Жана бир күн учурлар келет, убакыт келет, биздин дагы салымыбыз кошулат деп. Анткени өлкөбүз өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулуп, 2 миллиондогон биздин мекендештер сыртта кул болбой, өз өлкөсүндө эркелеген жигит кыздардын болушун мен каалайт элем. Биз саясатка эмес, саякатка кызыккан эл болушубузду каалайт элем. Ошондуктан өзүңүздөр айтмакчы, Орозайым Нарматова кызыңыздар ар дайым эл менен, Кудайга шүгүр, ден соолугум менен алекмин. Жана айтар элем, каалар элем, биздин өлкөгө тынчтык, биздин өлкөгө адилеттүүлүк, биздин өлкөгө ар дайым ушундай жакшы
демилге жана жаштардын деми салым кошсо деп. Ошондуктан сак саламатта болуңуздар. Эч кандай провокацияга менин эски видеолорумдун чыгарылгандарына ишенбеңиздер. Менин өзүмдүн ушул официалдуу социалдык баракчамда эмне кеп болсо айтып жеткирип турамын. Көптөгөн журналист эжекелерибиз, агайларыбыз маекке чакырып жатасыздар. Ден соолугума байланыштуу сиздерге барып маек берип, сиздер менен маектешип, элге чыга албай жаттым. Ал үчүн кечирим сурайм. Ар дайым биздин жүрөгүбүз мекенибиздин бейпилдиги үчүн согот. Ошондуктан мага колдоо көрсөткөн, ушундай чын жүрөгүнөн ушул кызыбыз кыйналып калды да деп коргоп, колдоп, Кудайга тилек тилеп ушул кызыбыз аман эсен ден соолукта болсо экен деген менен санаалаштарыма, пикирлештериме аталар, апалар сиздерге ыраазычылык билдирем. Сиздерге ушул салам жолдоо менен ийгилик каалаймын. Саламат болуңуздар.